Мен бир долбооруңуздун атына кызыктым, Текесекирик деген. Баткенде дейт. Эми биздин Нарында да бар Текесекирик деген жер. Бирок аны атайын кирип карап чыктым, аябай түшүндүрүштү, жана сууну ыңгайлуу пайдаланып жашылдандыруу боюнча. Ошол долбоор эмне болуп атат? Түпкү максаты эмне? Азыр эми Текесекириктин идеясы каяктан пайда болгон? Мисалы, бизде 6 дарыя агат. Болгондо мындай ири дарыялар да. Ошонун биз 5%-ин деле Баткен облусу Кыргызстан пайдаланбайбыз да. Бүт башка жака Өзбекстан менен Тажикстан колдонот да. Ошол эле кезде бизде бир мындайча айтканда где-то 500 000 гектарга чейин жер мындай эле чөл жатат да, сууга муктаж болуп. Иштелбейт. Ошондуктан мен ошону эме кылдым эле. Текесекириктен мындайча айтканда бул системдүү эме да, системдүү мындай проект. Ал жерде Текесекирик деген жер эмне, Текесекирик деген болуп. Ошол жерден илгери ошол жерден тосуп Баткенге чөйрөсүнө суу чыгарабыз деген немеде ошол жерде менсиз жер болгон да, дарыянын эмеси. Бийиктиги где-то бир 100 метрге жакын, эндүүлүгү бир 25-30 метр, мындайча айтканда текелер чуркап келип туруп, ошол жерден бул жагын наркысы секирип өтүп кетчү экен. Ошол жер Текесекирик деп койчу. Ошол жерден жабыш керек деп. Ошонун бул программанын аты ошондой Текесекирик аталып калган да. Бул деле мен ойлоп чыккан проект эмес. Ал еще СССР маалында 60-жылы Суранчиев деген бир инженер болгон экен. Жылдырып гана койдуңуз бүгүн. Идеяны ишке ашырганга аракет кылып. Мунун 2 составляющий бар да. Аны бүгүнкү күндө ошол значит дарыянын суу биздин Баткен өрөөнүсүнө чыгыш үчүн анын бийик немесин деңгээлин көтөрүш керек да. Ошондуктан дамба куруш керек ошол жерде. Дамба курганда биз 100 метрдик бийиктикке чыгат. Ошондон анан өз буту менен келет да суу эмеге. Анан дамбаны жөн эле куруп тосуп албай, одновременно ошол жерге гидроэлектростанция куруш керек деген эмене да. Ошондо где-то мамлекеттин күчү керек экен да. 100 мегаваттык гидроэлектростанция курулат да. Ошондо анан кийин эки жакты энергетический составляющий бар, анан кийин айыл чарба составляющий бар да, мындайча айтканда. Ошондо эгер ГЭС курула турган болсо, Баткен облусунун толугу менен камсыз кылат да. Ал эми Баткен районунда ошол суу бара турган болсо 70 000 гектар жер өздөштүрүлөт да. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча СССР убагында болгону 36 000 эле гектар суугат жерлер бар болгон. Бүгүнкү күндө ал жерлер деградирует этип, мен ойлойм бир 25-20 000 эле гектар суугат жерлер бар да, мындайча айтканда. Бул жерде болсо ошон менен бир эле райондо 70 000 гектар жер ачылып атат да. Ошондой эле сыяктуу Текесекирик сыяктуу эмелерди, проекттерди мисалы Лейлик районуна деле жасаса болот. Ал жерде деле эки чоң дарыя бар. Кадамжай районуна да жасаса болот. Ал жерде деле эки чоң дарыя бар. Ошол жерлерде мисалы Лейликте 60 000 гектар жерге чейин жер ачса болот. Баткенде Кадамжайда 50 000 гектар жерден ашык жер ачса болот. Айтсаңыз, Баткенде башка өрөөндө байлык чегара болгон үчүн жанагыдай. Баткенде губернатордон көп нерсе көз карандыбы? Бүгүнкү күндө губернатор эчтекени чечпейт. Себеби деген губернатор бул мындай передачный звено да. Баягы 12 стульевти билесизби? Кыз менен жолугуп документтер алганда силер эмне кыласыңар? Биз астынан келген кагазды өдөккө чыгарып жеткиребиз, үстүнөн келген кагазды бияка ылдыйга жеткиребиз деген организациябыз дегендей эле болуп калган да. Азыр облустун губернатору деле ошондой. Колунда эчтекеси жок. Анан бийликте 3 эле рычаг бар да, мындай башкаруу рычаг 3 эле бар. Күч, акча, кадр. Ошон эместе күчтөр баш ийбейт губернаторго. Акчасы жок, өзүнүн бюджети жок. Кадрды чечпейт. Даже ошол жерде өзүндө иштеп аткан ведущий специалисттин кадрын өзү тандап ала албайт. Аны берде кадровый служба чечип берет ал жагынан. Мындайча айтканда, кадрларды мындай ар бир жетекчиге өзү тандаганга мүмкүнчүлүк бербейт дагы, бу жерде центрде централизация кылып туруп, даже вот ведущий специалисттерге чейин бияктан чече турган болуп калганда. Ушун дагы туура эмес да. Вот. Мен ойлойм. Мен жана мыйзам боюнча кайра
Анткени сиз оюңузга балким мен жупуну ой айтып атам, сизди мындай таарынбаңыз. Баткенге губернатор болуп кайра суранып. Эми бул чоң кыял болуп атат да кыргыздар үчүн жалпы. Анан ошол жерге Боул айткан мыйзамды пилоттук кылып киргизип ишке ашырбайсызбы? Бердимде мен айтып атпаймынбы? Губернатордан эчтеке Мына бул мыйзамга туура келди. Даже азыр мына айтып атпайбы, күчөттү кандай. Ошондой болгондо деле эчтекени чечпейт ал жерде чал киши. Айтып атпайм, кадрды чечпейт, акчасы жок. Күчтөр жок, пилоттук кылсаңыз, балким президент башкача шарттарды түзөт. Мен сизге айтып атам, эгер мен ошону билгенимде, что губернатордун колунан эчтеке келбейт деп, мен качан эле депутат болмокмун. Себеби мен ошол убакта депутат болгонго мүмкүнчүлүк, Бакиевдин убагында эле депутат, Атамбаевдин убагында эле депутат болду. Оказывается, биякта туруп көп нерсени кайра чечсе болот экен. Мен Теке-Секирикте ошол губернатор болуп жүрүп, андан кийин ошончо 10 жылдан бери баардыгына кат жазып, андай кылып, элди дагы жаздыртып, андай кылып, колдон келбеген нерсени депутат болуп туруп уже ишке жылдырып атам. Себеби бүгүнкү күндө ошол эменин мындайча ал жерде $350 миллион керек болот дагы. Биз мындай предварительный эле ТОсуну, алдын ала ТОсуну эле түзгөнбүз да. Бирок ал инвестиционный ТО түзүш керек да. Аны үчүн геодезический, географический ар түрдүү изилдөөлөр жүргүзүш керек да. Өзүңүздүн жолуңузга анда. Вот, ошондуктан азыр мен муну Акылбек Усенбековичке рахмат, ал 500 миллион сомду бөлдү, ошону эми жанагы инвестиция проектини жылдырасыз. ТОсуну жасап ататтар, Кытай менен уже институттары менен сүйлөшүп ататтар, уже жанагы изилдөө иштерини уже ошол жерде буюрса баштайт. Жакшы, бирок моралдык суроо. Бул эми күздө өткөрөбүз анан 5 жыл. Өмүр жетеби? Кайрат жетеби? Бу жерде мындай да, мен ойлойм баардыгын мен ошону эмеге түшүндүргүм келет да, азыркы отурган бийликтерге. Ошого мен айтып атам, менин күчүм барда жардам берейин, ушуну ишке ашырып коелучу. Бул силердин эле результатыңар болуп эсептелсин. Но бирок мен жанагы ошол ойду ашырып койсоң жакшы болот деп жанагыларды айтып ошону мындай эмесиге жеткиргенге аракет кылып атам бийликке.